Түштүк Американын Уругвай республикасына Түштүк Атлантика океанынан келген катуу жаандан сел жүрүп, ал 2 кишинин өмүрүн алды. Жана миңден ашык үй-бүлө турак жайсыз калып, куткаруу иштери жүрүүдө. Ал эми Атлантиканын түндүгүндө циклон кайсы өлкөлөргө жаан-чачынды алып келет? Алдыда мен Гүлүм Эркинбек кызы 11 каналында кененирээк айтып берем. Саламатсыздарбы? Картада сиздер көрүп тургандай Атлантикада көк түс менен жаан-чачындуу циклон көрсөтүлгөн. Анын бир бөлүгү Орусиян Европа тарабында, тактап айтканда Москва шаарына жаан-чачынды алып келди. Кытайга бул циклон алып жетпейт. Эртең Ак Суу шаарында күн чайыттай ачык болот. Бирок Урумчи шаарында күндүн бети көрүнбөй, асманды булут каптайт. Абанын температурасы бул шаарларда орто ченемден төмөн болот. Казакстанды бүгүн каптап турган циклон түндүк чыгышка карай багыт алды. Демек, Кыргызстанга жетпейт. Эртең Борбор шаары Астанада абанын температурасы жогору болгондуктан Казакстандын түндүгүндө турган циклон жаан-чачын алып келет. Алмата шаары түштүктө жайгашкан үчүн циклондон алыс, ошондуктан бул жерде жаан-чачын күтүлбөйт. Асман ачык болот. Өзбекстандын түндүгүндө турган жаан-чачындуу булуттар да тарады десек болот. Эртең Фергана өрөөнүндө жана Ташкент шаарында өзгөрүүлөр күтүлбөйт. Бүгүн асман кандай ачык болсо, эртең да ошондой бойдон сакталат. Нукус өрөөнүндө жаан токтойт, бирок асманды булут каптап турат. Түркменистанга Каспий деңизинин түштүк чыгышында турган жаандуу булут багыт алууда. Бирок ал бул жерге жетеби же тарап кетеби азырынча белгисиз. Азырынча күн ачык бойдон сакталат. Эртең Дашогуз өрөөнүндө күн ачык, Ашхабад шаарын булут каптайт, бирок жаан-чачын күтүлбөйт. Тажикстанда аба ырайы өзгөрүүсүз калат. Эртең да асман бүгүнкүдөй ачык болот. Абанын температурасы башка өлкөлөргө салыштырмалуу жылуураак. Мисалы, Душанбе шаарында 10 градуска чейин жылуулук сакталат, бирок Хорок өрөөнүндө абанын температурасы төмөндөйт. Ходжент шаарында орто ченемден жогору температура сакталат. Кыргызстанда түнкүсүн жаан-чачын күтүлбөйт. Ал эми күндүз Чүй, Талас, Ош, Жалал абад жана Баткен областтарынын көпчүлүк аймактарында, Ысык көл, Нарын областтарынын кээ бир райондорунда кар жаашы күтүлөт. Жолдор тоңголок тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын температурасы өзгөрүлүп турат. 11 каналынын аба ырайына болгон прогнозу ушундай болду. Аба ырайы бир орунда турбай, өзгөрүп турат. Ошон үчүн биз менен кабардар болуп туруңуздар. Көрүшкөнчө.